Президент мырза, азыр биз экономика маселесин айтып кеттик да, могу биз эркин экономикасына кирип, ал жердеги азыркы жетишкендиктер, ошол эркин экономикасына кирип аткан доктриналарыңыздын ичинде дагы бир өтө маанилүү нерсе бар болчу. Бул улуу жибек жолу деген мындай соодага тоскоол болбо деген бир чоң доктрина идеяны баштап кеттиңиз да. Баягы өзүңүз билгендей пайгамбарды айтыптыр да. Мухаммед пайгамбарды айтат экен. 10 рызык болсо, ошо 10 рызкынын 9-у бул соодада дейт экен. Бул деген нерсе соодагерге, бизнеске тийишпи, бул саясат менен экөөнү чаташтырба деген нерсе экен да. Бул нерсени биз стратегиялык ошол ушурдагы чечимдериңиз өтө туура болду деп мен мындай илимден караганда баам да. Андан сырткары ошол могу биз Кыргыз Республикасы сөзүнүн ачыгы ошо 90-жылдары көп эле айтчу да, бул эң изоляцияланган дүйнөдөн мындай оторванный мир деп айтчу да. Чынында бизде океаныбыз жок экен, же жаратылуу темир жолубуз жок экен бир жака. Мурда эсир учурда учак деле Москвадон башка эч жака уччу эмес экен. Анан бул доктринаңыздын идеясы абдан терең турат да. Мындайча айтканда, бул соода менен баардык жагы менен илгеркидей болуп, соода кыл, бул экономикаңды өнүктүр, бул жакшы жаша деген өтө сонун идея эмеспи? Анан ошол азырда айтып кеттим, кайра эле могу Кытайлардын 19-съездине келип караганда, Кытайларда 2003-жылдан баштап буларда Илу Итай, мындайча айтканда, бир жол, бир кур деген булардын проектиси бар. Мындайча айтканда, сиздин улуу жибек жолу деген проектиңиз менен мындай дал келип атат, абдан окшоштугу. Анан ошол идеялар, ошол проекттердин ичиндеги эң чоң идеялардын бири бул негизи Кыргыз-Кытай ортосундагы темир жолдун курулушу да. Өзүңүз билгендей, Пекиндин жанында Шандун деген жарым арал бар. Ал Сары деңизге алып чыгат бизди. Бизди деп коем, эми азыр ага чейин жетишет элек Кытайды. Анан ал Сары деңиз нары Тынч океан менен уланып кетип атат. Ошол жерде Лэйюнгаң деген да порт бар, же болбосо Тенжин деген порт бар. Бул дүйнөлүк өтө чоң мындай порт да. Эгер биздин бул Пекин-Бишкек темир жолу эгер курулуп кала турган болсо, ал мындан ары Өзбекстанга кирип, анан Өзбекстандан нары ал Борбор Азиядан Түркмөнстан, Түркияга кирип, нары Европага чыга турган мындай биз ошол эң чоң транзиттик мамлекет болуп калуу мүмкүнчүлүгүбүздү мындай эске алган бул проект да. Анан тилекке каршы ушул идея бүгүн программа боюнча, идея боюнча гана калып атат да. Чынында ушу эмне тоскоолдуктар болуп атат дейм да. Ушу Пекин-Бишкек темир жолу бүтүп калса абдан жакшы болмок эле да. Арийне көп эле айтып атат, бул техникалык маселелер деп, же Кытайдын стандарты, темир жол стандарты бул Европа менен бир экен. Ал эми мурдагы эски советтик мамлекеттер, постсоветтик мамлекеттерде башка стандарт экен. Мен бул техникалык маселе деп ойлоп атам, бирок ушул эле негизги себеп болуп биздин Пекин-Бишкек темир жолу бүтпөй атабы деген суроо да, бул биринчиси. Анан оюмча Бишкек-Пекин темир жолу бүтүп калса, оюмча Кытайлардан дагы биринчи бизге керекпи деп, көбүрөөк керекпи деп мен ойлоп атам да. Сиз бул жаатында кантип ойлоп атасыз? Эмне кыйынчылыктар бизге ушул темир жолду башташына мындай тоскоолдук болуп атат? Эми Сейтегинин мына акыркы сөзүңдү улап кетким келет. Чындыгын айтканда, бул темир жол Кытайдан дагы биринчи Кыргызстан үчүн мааниси өтө зор. Биринчи биз үчүн керек. Себеби бизге океанга чыкканга түзмө-түз жол бул. Сонун экен да, карасаңыз, Сары деңиз аркылуу жаныбызда Түштүк Корея бар экен. Наракта Йокохама, Жапандын, бирактагы Осака порттору турат. Нары Калифорнияга чыгып атабыз. Бул жактан Түштүк Чыгыш Азияга, Таиландка, Австралияга, Жаңы Зеландияга баягы жашыл экономикасы бар, Индияга, Африкага чейин чыгып атабыз. Абдан туура. Батыш тарабын алсак, биз ошол өзүң айткандай
мына Боорлош, Кардаш дегендей Туркия мамлекетине түз темир жол менен чыгууга мүмкүнчүлүк алат элек. Ал эми Туркия аркылуу Европа, Африка, ар тарапка жол ачылары, батышка чыгышка дагы жол ачылмак да Кыргызстан үчүн. Мен ошон үчүн мына 90-чы жылдардын аягында ошол проекттерди мен биринчи көтөрүп, ошол жолдор проекттерин биринчи көтөрүп чыгып, анан Кытайлар менен сүйлөшүүлөрдү өткөзүп, ошол жылдарда негизинен бул жол боюнча, маршруттары боюнча, Кыргызстанга эң ыңгайлуу маршруту боюнча биз Кытайлардын макулдугун алганбыз. Ал кезде биз ошол каржылоо маселеси да чечилип калган. Европада тараптан европалык финансы уюмдары, жеке финансы уюмдары аркылуу бир корпорация түзүп, ошол жолду салалы деп. Бул өзү абдан жакшы чечим болгон, себеби эгер каржылоо Кытайдан эмес, Европа тараптан болгондо биз көз каранды болбойт элек да, Кытайга да, Европадагы эки тарапка тең. Ошондуктан Кыргызстан үчүн эң ыңгайлуу шарт ушул болчу. Бирок кийин 2005-жылда төңкөрүштөн кийин мунун баары токтоп калды. Менимче 2000-чы жылдарда ишке ашып кетүүгө толук мүмкүнчүлүк бар эле ушул проект. Бул проект Кыргызстандын келечеги үчүн өтө зор маанилүү проект. Бизди Тынч океанга алып чыгат, бир четинен, экинчи четинен мына Орто деңиздерге, Туркияга алып чыгууга мүмкүнчүлүк берет. Жер ортолук деңизде. Сөзсүз бул проектти ишке ашырыш керек. Кыргызстанга эң чоң мааниси бар. Эми биринчи сөзүңдүн башында жана жибек жолу доктринасы жөнүндө айтып кеттиң. Кайдан чыкты бул маселе? Мына Союз урады. Союз урап, анан кийин биз эгемендүү мамлекет болуп калдык. Ошондо бир жолу мага түштүктөн бир аксакал келип жолугуп, Оштон келген экен аксакал айтты, уулум деди. Ушундай мен Оштон келдим. Ошо 3 мамлекет аркылуу өтүп келдим. Бир чегарадан өткөндө чепкенимди чечип алышты, экинчи чегарадан өткөндө костюмумду чечип алышты, үчүнчү чегарадан өткөндө, себеби Казакстандын 2 чегарасынан өтөт да, үчүнчү чегарада ушундай жыңалаш келдим, ушундай энем деп, ошентип тамашалап айтып калды да. Себеби ошол кезде түштүктөн түндүккө өтүш үчүн Өзбекстан, Казакстанды өтүш керек эле, түз жол жок. Ошондуктан ар бир чегарада тосуп, өткөзбөй ушундай кыйынчылыктар пайда болгондо, бүгүнкү мына кыргыз-казак чегарасында эле. Анан бирок чечип турдук, мен мисалы кайрылып Ислам Абдыганиевичке ошентип болгон маселелер чечилип турду. Мындай карым-катнаш эч токтогон жок, ошонусун айтыш керек. Бирок баары бир кыйынчылык бар болчу. Ошондуктан анан соода сатыкка дагы ушундай эле кыйынчылыктар, мисалы чегарадан өткөзбөй кээде, эми айыл чарба продукциясын өз убагында алып барып рыноктарга жеткизе албай калсаң, баары жокко чыгат да эмгектин. Анан ошондуктан мени ушул маселе абдан ошол кезде тревожило. Себеби рынок экономикасында должна быть свобода передвижения товаров. Ошол жок, ошол 90-жылдарда жок. Батышты карасаң да тозушат, чыгышты карасаң да тозушат, түштүккө барсаң ал жерде да тозушат. Ошентип кыйынчылыктар абдан көп болду да ошол жылдарда. Ошондуктан мен ойма келди ошол эркин жаңы куруп аткан рынок экономикасына эркиндик керек, без таможенных преград, ушундай. Анан ошо кошуна мамлекеттин жетекчилерине да кайрылып айттым. Мына илгери улуу жибек жолунда, улуу жер каракчылардан башка соодагерлерди эч ким тозгон эмес. Түгүл Чингизхан, Тимурленд баары ошолорду каравандарды жеткизип,
эч ким тийбесин, барын ошолорду сактап, защита кылып жеткизип турган, өткөзүп турган, ошон туура налогун алып турган, бирок ошонун баарын эч бир тоскоолдук кылдырган эмес. Каракчылардын да сазайын берип, ошол кезде каракчыларды да жоготкон фактически. Ошондой мезгил болгон. Эмне үчүн биз мына 20-чы кылымдын аягында ушундай эркиндик, соодага эркиндик түзүп бере албайбыз, шарт деп кайрылдым көп. Анан ошол жылдарда ошону бир доктрина катары, доктрина шелкового пути деп алып чыктым мен. Туура бир гана соода саттык максаты менен эмес, инфраструктура куруш керек эле. Эң оболу ошо жана аксакал менен сөз болгондон кийин ойлодум, биринчи проект биздин Бишкек Ош жолун курушубуз керек экен деп. Мына түндүк менен түштүктү, Бишкек менен Ошту кошуш керек деп. Анан ал кезде инфраструктурный проекттерге эл аралык уюмдар акча бербейт. Рынок реформасы деп, финансы, каржылоо жагына туура биринчи жылдарда $250 миллион Жапан мамлекетинин жардамы менен эл аралык уюмдар ошондой жардам берди. Биз ошол аркылуу жана пенсия, пособие, бюджетти колдоп турдук. Анан критические закупки деп ошол кезде мисалы биздин ТЭЦ токтоп калат, көмүр сатып алыш керек Казакстандан. Мына ошолорго критический закупкага каражат алып турдук, жардам алдык. Ошолордун жардамы менен 92-93 жылдардан чыгып кеттик. Анан инфраструктураны өстүрүш керек, ошондуктан проект алыш керек. Анан көп ойлондум, бизге эң чоң жардам берген Жапан мамлекети болду. Анын себебин айтып беришим керек, бир-эки ооз сөз менен. 90-жылы жаңы эле президент болуп шайланган Михаил Сергеевич мени чакырып айтты: Оскар, я хочу тебе послать в Вашингтон Бушу. Анан көрсө СССРга ошол кезде көп кредит керек. Анан негедир ошол көп президенттердин ичинен мени тандап, кат жазып, даярдап, колун коюп, анан биз Америка Кошмо Штаттарына бардык. Буш абдан жакшы кабыл алды. Буш старший, атасы кабыл алып, овальный залда кадимкидей кабыл алып, анан мен Горбачевдун катын бердим, ал кишиге ошол кредит сураган кат болчу. Анан көп сүйлөшүп, анан ошол кезде Бириккен Улуттар уюмунда дагы барып сөз сүйлөдүм, чыгып эмеде. Ошентип келдим, бирок батыш уже Горбачевга кредит берген жок, жардам берген жок. Анан съезд болду, ошондон кийин съезд, депутаттардын съезди. Мен президент катары съездде да депутат катары калып келгем. Анан ошол жерден съездден чыгып сүйлөдүм: Михаил Сергеевич, мына батыш үчүн сиз көп жакшылык иштерди жасадыңыз. Мына холодную войну покончили, Германияны бириктирип бердиңиз, бирок ошонун баарын баалаган жок. СССРга азыр кредит бергиси жок. Ошондуктан батышка бир көңүл бурушуңуз керек. Батышта Жапан мамлекети бар. Ошо Жапан мамлекети менен бүгүнкү күнгө чейин келишим жок. Ошол бир мирный келишим түзүп берсеңиз кредит, мына Япониядан ошондой чоң кредит алууга мүмкүнчүлүгү бар, технологиялык жардам берүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Азыр лидер эле 90-жылдарда Жапан мамлекети деп ошондой сүйлөдүм, съездде ошондой сүйлөдүм. Анан көбүнө жакты, көп элге жагып, ошондой колдошуп, аплодировали. Эртеси күнү мага айтышты: сизди Жапан мамлекетинин СССРдагы посолу Сумио Эдамура мырза издеп атат деп. Анан издеп таап, ошо мени чакырышып ресторанга, ошентип анан таанышып, сүйлөштүк. Ушунчалык ыраазычылыгын билдирип, ушундай Жапан мамлекети жөнүндө ушундай жакшы айттыңыз. Ошо жана мирный келишим, тынчтык келишимин биринчи көтөрүп бердиңиз. Ушундай чоң рахмат. Ушундай биз дагы сизге жардам берүүгө аракеттенебиз деп. Анан мен сурандым, ошо мени Кыргызстанга дагы посол кылгыла деп сурандым деди.
Анан ошентип кийин Кыргызстанга да посол болуп калды. Ал кишинин авторитети Японияда, өкмөттө, анан өзгөчө императордун үй бүлөсүнүн алдында авторитети өтө бийик адам экен. Ал кишинин сөзүн өкмөт эч качан эки деген эмес экен. Анан ошентип ал киши айтты, мен силерге биринчи чоң жардам берүүгө импульс бердирейин. Жапон мамлекети аркылуу ушундай программа түздүк, экөөбүз отуруп алып Москвадан. Анан мен визит уюштуруп берейин, расмий сапар уюштурайын. 93-жылда ошентип келип, жакшылап, анан кийин Жапон мамлекетинен жакшы чоң жардамга келишим түзүп кет деди. Анан ошентип жакшылап даярданып, ал киши Токиодон барып даярдап, өкмөтүнөн ошентип бардык. Анан расмий сапар менен барып, ошол жерде биринчи чоң келишим, чоң жардам алып келдик. Ошол жанагы элибиздин бюджетти колдогонго, анан кийин жана биринчи инфраструктуралык проект Бишкек-Ош жолун салдык, Манас аэропортун реконструкция жасап алдык. Анан Силксат деп, шелковый спутник деп, биринчи болуп жанагы космический станция курдук. Ошол аркылуу биз бүт республиканы цифровой связьга өткөздүк, биринчилерден болуп Орто Азияда, и интернетке биринчи доступ алдык. Ошондуктан Жапон мамлекетинин жардам абдан зор болду. Ошондо аргумент, негизги аргумент меники. Жардамды өз тарабынан эле беришти алар. Мына жаңы көз карандыкка жетишкен мамлекет демократия, накта демократия жолу менен баратат, реформа жүргүзүп атат, чечкиндүү деп, жана өзүң айткандай, биз чечкиндүү кириштик да реформаларга. Берки кошуналар болсо, да радикалдуу кылдыңыз да, жөнөкөй эле чечкиндүү эмес. Кошуналар болсо, баягы сөз түрүндө кайсы бир мааниде Саакашвилидей болду ошол учурдагычы. Жаңы жолдо жаңыр менен, эски жолдо эскир менен келаткандар бар деп, ошол айткандар. Анан жаңы жолдо эскир менен келаткан деп, алар ошо баягы эскир менен, себеби коммунисттик жетекчилер эле да, алар баягы өзүнүн эле жолу менен башташты 90-жылдарда. Кийин түшүнгөндөн кийин башка жол жок экенин алар дагы киришишти туура. Анан ошентип Жапон мамлекетинин алдында кантип коем, ошону мен көп ойлондум. Ушул маселени инфраструктуралык проекттерге кредитти кандай аргумент менен сурайм деп, себеби бардык эле мамлекеттерге керек. Анан мага ушундай кантип ынандырыш керек эле? Улуу жибек жолу ой келди. Анан улуу жибек жолу, анан премьер-министр менен жолугуп атабыз. Анан премьер-министр менен адегенде жардамды сүйлөштүк. Ал жөнүндө посол Сумиода Муро бүт өзү сүйлөшүп койгон экен. Ал киши азыр эле айтты, силер Жапонго мамилеңер жакшы, ошон үчүн Кыргызстанды биз жакшы көрөбүз. Ошон үчүн Кыргызстанга чоң жардам беребиз. Аракет реформаларыңарга, ушундай бюджетти колдогонго азыр Азия банкы аркылуу дагы биз указание бердик, жардам болот деп, ошентип айтып чыкты. Анан проектке келдим, инфраструктурный проект. Анан ушундай бир проект бизде түндүк менен түштүктү жол жок, ошол жол курушубуз керек. Ушуга биз бир кредит сурап келдик дедим. Анан ал киши айтты, биз эл аралык эме боюнча биз дагы Всемирный банк, эл аралык валюттук фонддор менен иштейбиз. Биздин мындай мүмкүнчүлүгүбүз өз алдынча биз чечим кабыл ала албайбыз. Алар муну колдобойт, ушундай деди. Анан мен айттым, силердин кандай өзгөчөлүгүңөр бар дегенде, мен айттым, урматтуу премьер-министр, бул жол жөнөкөй жол эмес, мен айтып аткан жол, бул жол илгерки улуу жибек жолунун бир участогу. Улуу жибек жолунун эң негизги участогу болгондо да, ошол жерден биринчи Кытайдын разведчиги Джанцзян ошол жол менен биринчи Кытайдан Кыргызстан аркылуу Ферганага өтүп, ошону менен 2000 жыл мурун жибек жолун ачкан жол.
Ошон үчүн биздин оюбуз боюнча ушул жибек жолун, биздин проект ошол жибек жолун жандандыруу проекти. Ошол аркылуу мы хотим сказать, что баягы 2000 жылдагыдай биз соода саттыкты эркин, анан жанагыларды айтып бердим, ошол эркин соода саттык жүргөнгө мүмкүнчүлүк ачышыбыз керек. Антпесе биздин реформалар жакшы натыйжа бербей турган. Биздин ушундай, я хочу показать миру, что вот это знак того, что мы должны снова вернуться к традициям шелкового пути, дать свободу торговли, обеспечить свободу торговли, свободное рыночное передвижение. Ушундай десем, премьер-министрге абдан жакты. Анан айтты, шелковый путь, шелковый, как это романтично, как это замечательно. Это особое дело, особое дело. Я беру на себя все риски, проведу переговоры Всемирным банком, Валютным фондом, но мы, правительство Японии, Азиатский банк, обязательно выделим кредит для реализации этого проекта, потому что это проект возрождения великого шелкового пути деп алгыш ошентип мигам ушундай кабыл алып койду, анан сүйүнүп калдык. Анан кийин ошол я уже дальше сформулировал доктрина шелкового пути. Дагы бир жакшы жери принцип шелковый путьтун принцип древний. Мына кээ бир мамлекеттердин внешнеполитический принцип или Запад, или Восток деген. Мисалы, ошо биздин эле кошуналар, мисалы, же Россия, же Запад. Бир Западка чуркашып, анан кайта Россиянын кучагына чуркашып, ушинтип турган болду мезгил. Мен эң башынан маселени койдум, мы часть Советского Союза, ошон үчүн биз Россиядан эч качан кол үзбөшүбүз керек. И Россия, и Запад, и Восток. Ушундай деген эч ким менен биз мамилени начарлатпашыбыз керек. Булар менен да, эски дос менен да, жаңы дос менен да, баары менен бирдей жакшы мамиле түзүшүбүз керек. Основная соль доктрины шелкового пути состояла как раз принцип и. Ошон үчүн биз эч ким менен мамиле бузган жокпуз. Россия менен эң жакшы мамилебизди сактап калдык. Президент Ельцин ар дайым Кыргызстанга көңүл буруп, анан кийин өзүңөр билесиңер, биринчи расмий сапары Кыргызстанга болду. Кийин пенсияга чыкканда жыл сайын Кыргызстанга келип эс алып кетип турду. Ошентип биз Россия менен мамиле эч качан бузган жокпуз. Ошон менен бирге Батыш менен, эл аралык уюмдар менен эң жакшы ишкер деңгээлде ошондой маселе түзүп, ошондуктан көп жакшы жардам алдык. Ошондой эле Кытай Эл Республикасы менен. Эми мына биз ошо 93-жылы көтөрүп чыктык улуу жибек жолун жандандыруу маселесин. Ошол кездерге Кытай Эл Республикасында ушул инициатива айтсам эч кызыгышкан жок алар. Кызыгышкан жок. Мына жетекчилердин ичинен, өлкө жетекчилеринин ичинен бул маселени өтө кызыгып колдогон Туркиянын президенти Сулейман Демирел болду. Сулейман Демирел ушунчалык абдан колдоп, ушундай абдан жакшы доктрина экен деп, атайын мага доклад жасатып Туркияда, анан ошондой колдоп берди да, аябай бул чибек жолун, түркчө чибек жолун сөзсүз жандандырышыбыз керек деп, анан ошондой бир эски картаны таап, ошол улуу жибек жолунун картасын илгери түрктөр жасаган, ошону кабинетин илдирип, анан мен келгенде ошол жерге сүрөткө түшүп, экөөбүз ушунчалык жакшы колдоду. Ал киши ушундай алысты караган, ушундай акылман адам эле да.
мен а кишини Сулейман Великолепный второй десем абдан сүйүнүп калар эле. Алардын тарыхында Сулейман Великолепный болгон. Сулейман чындыгында ушул 20-кылымдын аягында эки президент Тургут Азал, Сулейман Демирел экөө Туркияны көтөрүп кетишти аябай. Ошол эркин рынок аркылуу. Эми мына 13-жылы Кытайдын жаңы жетекчиси, жаңы лидери Си Цзиньпин менимче эпохалдык ошол улуу жибек жолун жандандыруу проектисин кайта көтөрдү. Менимче бул Кыргызстан үчүн өзгөчө келечектүү бир программа. Мен таң калам, ушу бүгүнкү күнгө чейин Кыргызстанда азыр өзүнүн ушуга болгон стратегия маселе иштеп чыккан жок. Эми бардык эле республикалар колдойбуз деп кол коюп беришти, ал туура, бирок формалдуу негизде азыр Орто Азияны Казакстан, Өзбекстан баары эле айтып атат, бул абдан жакшы, кошулушубуз керек. Бирок өзүң айткандай, муну программага айлантыш керек, муну стратегияга айлантыш керек. Себеби Кыргызстан үчүн мына бул келечек өтүп атабыз. Келечек ушул улуу жибек жолу менен. Келечек. Себеби биздин тарыхыбыз дагы ушундан башталган. Мына 2000 жыл мурун Жансен улуу жибек жолун ачканда ошол Кытайдан адегенде Ысык көл өрөөнүнө түшүп, анан Ысык көл өрөөнүнөн Нарынга өтүп, анан Нарын дарыясын жээктеп отуруп, Жалал-Абад, анан Ош, анан ошентип Ферганага өтүп, ошентип улуу жибек жолу биринчи ачылган Кыргызстан. Эми ал кезде Кыргызстанда жашаган адамдар кийин кыргыз калкына кошулуп кетти. Ошондуктан биз бүгүн деле ошо Кыргызстан биринчи жибек жолунда турган биринчи мамлекет болгон десек эч жаңылбайбыз. Анан кийин мына 9-10 кылымдарда 1,5 кылым кыргыздар Орто Азияны бүт башкарып, ошол жерде эми 840-жылда айтып атасыз. 840-жылдан баштап биздин улуу Манас атабыз, ошол Манас атабыздын улуу походунан кийин бүт Орто Азия Кыргызстан башкарып, ошол кезде негизинен мына 2000 жыл Орто Азиядагы согуштардын бардыгы ошол жибек жолун контролдоо үчүн жүргөн. Биринчи гундардан кийин жуандардан кийин түрктөрдөн кийин уйгурлардан кийин кыргыздар. Мына кыргыздар 1,5-2 кылым ошол улуу жибек жолун контролдоп турган. Мен ошон үчүн менин идеям, мына мен Бермет кызым экөөбүз Кыргызстан үчүн келечек стратегиясын жазып чыктык. Биздин идеябыз мына бүгүн тарыхтын жаңы барагы ачылып турат. Ошон үчүн эмне үчүн биз 21-кылымда кайта ошол 9-10 кылымдагыдай ошол улуу жибек жолунун Орто Азиядагы логистикалык борбору боло албайбыз. Болобуз. Мен ойлойм, мына Кыргыздын келечектеги стратегиясы ушундай болуш керек. Мына ошо улуу жибек жолу аркылуу бүт чоң Евразия өзгөрөт, өсүп өнүгөт 21-кылымда. Ошондуктан өзүнчө бир стратегия иштеп чыгып, Кыргызстан мына интернет индустрия куруп азыр, мына ошо жана айыл чарба жанакы биз айткан реформалар менен азыр эркин рынок экономикасынын фундаменти болуп калды Кыргызстанда. Ал эми бүгүнкү күндө чоң максат коюп биз биринчилерден болуп интернет индустрия курушубуз керек. Интернет индустрия куруп, анан ошол жаңы улуу жибек жолуна встраивать надо. Ошого ылайыкташтырып. Нам надо встроиться. Биз транзит болуп калбашыбыз керек илгеркидей. Кыргызстандын территориясына эгер биз аракет жасабасак деле Кытай курат. Потому что Кытай үчүн керек. Кытай курат, бул инфраструктура, жол баарын Кытай өзү курат, бирок биз анда транзит мамлекети болуп калабыз. Бизден өтүп кете берет, биз транзит мамлекети катары. Биздин стратегиябыз, мына Бермет экөөбүз айтып атабыз,
биздин таланттуу жаштар көп. Мына жаңы муун келатат 20-чы жылдардагы. Ошол жаңы муундарга биз ушул идеяларды таратсак, ошолор балким ошо Кыргызстанда интернет индустрия куруп, ошол жаңы жибек жолуна встроить этип койсо, Кыргызстан партнер болуп калат. Транзит өлкөсү эмес, Кытайдын партнеру болуп, улуу жибек жолу боюнча. Ана ошонун жемишин көрөт. Мына ушул аркылуу гана алдыдагы 20-чы, 30-чы, 40-чы жылдарда Кыргызстан дагы бир чоң прорыв жасап, өсүп, өнүгүп кетүүгө мүмкүнчүлүгү бар деп эсептейбиз. Бардык биз тарабынан. Аны үчүн мына бүгүн көп сөз болуп атат, мына цифровизация, экономика. Биз мына цифровизацияны баштаганыбыз 90-чы жылдарда биринчи болуп баштаганбыз Орто Азияда. Ошо биз компьютерлештирүүнү биринчи, мына менин жолдошум Майрам Акаева өзү Кыргызстандагы 2000 мектептин жарымын 1000 мектепти компьютерлештирилген эл аралык фонд аркылуу. Ар бир барган өлкөдөн ошо компьютерлерди алып келип, компьютерлештирип, анан ар бир райондо 47-48 райондо балдардын билим берүү борборун ачып, компьютерлештирип, мына бүгүн ошолор жетишпейт. Ошонун баарын 2005-жылы кылмыш иштерин козгоп, ошентип талкалап, сатып, жоготушту. Ошол жерде ар бир райондо Кыргыздын таланттуу балдары келип, компьютерлерди үйрөнүп, музыкалдык инструменттерди ойноп, ошентип өсүп, өнүгүп келе жаткан эле ошонун баарын жоготушту. Мына бүгүн азыр эгер цифровой экономикага кирели десек, ар бир райондо эмес, ар бир айылда ошондой балдарга билим бере турган инженерлик, компьютерлик, роботтоштурулган, мына өзүң Жапон мамлекетинде болуп келдиң, билесиң роботтордун мааниси кандай. Мына роботтор азыр жана өнөр жайында гана эмес, ар бир үй бүлөдө роботтор пайда болуп, жана улгайган адамдарды карап, ошентип атат роботтор. Мисалы Асимо робот жанагы үй бүлө үчүн жасалган. Ошо роботтоштурулуш керек. Ошон үчүн азыр биз жаштарды даярдашыбыз керек. Чоң стратегия керек. Кыргызстандын келечеги менимче бул ушул жаңы жандандырылып аткан улуу жибек жолунун стратегиясы менен байланыштуу болуш керек. Бирок Кыргызстан муну транзит катары карабай, өзү партнер болуп чыгып, өзү интернет индустрия уюштуруп, Орто Азиялык логистикалык борбордун башчысы болуп калыш керек. Философиясы ошондой болуш керек. Философия ушундай. Ал эми бул кыйынчылыктарын айтып атам да, ошол эмне үчүн азыр ошол темир жолду баштай албай атабыз деген да. Биринчи инфраструктуранын эми биринчи кадамдары туура. Биз ошол илгери Бишкек ош жолун салганда, ошол проект аркылуу мына Кытайга дагы жолдорду оңдоп койдук. Азыр дагы ошол жүрүп атат. Эми Кытай аркылуу кара жолдор, кара жол байланышы ошол жылдарда эле жакшы болуп калган. Бирок темир жол сөзсүз керек. Темир жолсуз болбойт. Ошондуктан мына темир жол проектин сөзсүз ишке ашырыш керек. Бул темир жол проекти ишке ашса, ошол улуу жибек жолунун стратегиясын иштеп чыгып, турмушка ашырыш үчүн чоң жардам берер эле, сөзсүз. Бул сөзсүз Кыргызстан үчүн эң зор проекттерден бири. Улуу жибек жолуна биз ошол келечекте жаштарга ошо 20-чы жылдардын муундары үчүн ошондой Кыргызстандын стратегиясын жазып чыктык. Бермет экөөбүз электрондук түрдө азыр. Эми жаштар бүт интернет аркылуу, компьютер аркылуу окуп атпайбы? Ошонусун окуп, таанышып, билишин каалайбыз. Айрым баягы Кытай эксперттер менен ушул эле суроону берип көрөм да, негизи эмне кыйынчылык болуп атат десем, бирок көпчүлүк учурда эле алар айтып атат, бул негизи саясатка барып такалып атат деп атат да. Кайсы бир өлкөлөр бир аз тоскоолдук кылып атат, негизи бир аз өздөрүнүн жолун кызганып атат дегендей кылып айтышат да. Менимче чоң тоскоол болбойт. Себеби
карабайсыңар, Кытай кандай коюп атат маселени? Кытай азыр мына 19 съездинде өтө зор бийик максаттарды коюшту. Мына Дэн Сяопин коюп кеткен эң чоң максат 21 жылы Кытайдын партиясынын, коммунисттик партиясынын түзүлгөн жылынын 100 жылдыгына карата 21 жылы Кытай Сяокан коомун куруш керек деген. Сяокан коому деген Кытайда ошо жана өзүң айткандай бир гана кедей анан байлар болбой, орто класстардагы түзүлүшү керек деген. Ошентип бул Дэн Сяопиндин ою 70-80 жылдарда койгон бийик максаты 21 жылы негизинен миллиард кытайлык адамдар ошо орто турмушка жетиш керек да. Эми мына Кытай бүгүн эле орто турмушка жетишип калды. Чындыгын айтканда Дэн Сяопиндин максаты ишке ашып калды. Мына бул съездде айтышты, ошо 21 жылы Дэн Сяопиндин максатын толук ишке ашырабыз деп. Буга эч күмөн жок. Буга жетишет сөзсүз. Мына бүгүнкү күндө өзүң айттың, ар бир Кытайга орто доход $10,000 ашып кетти. Азыр 9 болуп калды деп атат. 9,5 болуп калыптыр. Бул Россияныкынан да бийик. Мисалга алсак. Булар эмдиги 5 жылдыкка 12ге алып чыгабыз деп атышат. Эми 5 жылда 35 мына Си Цзиньпин максат койду. Си Цзиньпин 3 чоң максат коюп атат. 35 жылда технологический лидер болобуз дүйнөдө деп атат. Мунун баары мен ишенем, себеби мен илим, технологиялардын Кытайда кандай өнүгүп атканын жакшы билем. Булар аябай дүркүрөтө өстүрүп өнүктүрүп атышат. Булар сөзсүз 30 жылдарда технологиялык лидер болуп чыгат. Мына бүгүнкү күндө технологиялык лидер дүйнөдө Жапон мамлекети. Андан кийин барып Американы алсак, граждандык технологияларда артта калды. Мисалы Жапон мамлекетинен, Корея республикасынан дагы туура согуш технологиялары боюнча алды да, бирок граждандык технология боюнча артта калды. А Кытай 35 жылда технологический лидер болобуз деп атат, болот, ишенем. Ал эми 50 жылы Кытай улуу бай деп атат, байыган жана эң алдыңкы, эң өсүп өнүккөн мамлекеттердин деңгээлине жеткизебиз деп атат. 1,5 миллиард калыпты. Бул деген оңой олтоң иш эмес. Ошо жанагы мындай деп койду, улуу Кытай кыялы деп. Великая китайская мечта. Ошонто айтып атышат. Чоң маселе койду. Анан мунун баарын ишке ашырат, себеби уставка да жазышты да, үчөө тең уставка жазылып калды. Улуу жибек жолун. Ошо улуу жибек жолу аркылуу, себеби мына биз компьютерлерде математикалык моделдер аркылуу ушуну карап атабыз азыр. Ошол улуу жибек жолу аркылуу соода саттыкты мына чоң Евразияда 2-3 эсе көтөрөлдү деп атышат да Кытай. Ошол аркылуу Кытай экономикасын мындан дагы зор өстүрүп, өнүктүрүп, анан ошол аркылуу жанагы кийин $30,000 чейин 2050 жылда ар бир кытайлыктардын доходу Жапондун деңгээлине чыккан атат. $30,000 ошо эң алдыңкы өсүп өнүккөн мамлекеттердин деңгээлине жеткизебиз деп атат да. Жетет туура. Ошондуктан мына биз сөзсүз Кыргызстан артта калбайлы десек, мына экономикалык жактан бир менимче сөзсүз жаңы рывок жасашыбыз керек. Ошон үчүн мына жаңы лидерлерге ошо мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айткым келек. Сөзсүз бир прорывная, нужна экономическая программа, стратегия, по крайней мере, до 2030 года. Жок дегенде, Бишкек Пекин темир жолун башталышын баштап койсо, кийин жаңы президентибиз азыр мына шайланган. Сөзсүз бул жолду башташ керек, буга эч бир карабаш керек, бардык тоскоолдуктарды жеңиш керек, эч кандай
Biz спокойно вели переговоры. Никто из соседей не возражал. Не надо только это излишне политизировать. Вот, когда вокруг таких больших проектов начинаются разные инсинуации, это мешает. Вот. А надо спокойно сформулировать свою стратегию долгосрочную и смело претворять в жизнь, и все будет хорошо. Ошондуктан мен толук ишенем, бул келечектин программасы, ошондуктан бир узак мөөнөттүү стратегия, программа иштеп чыгыш керек. Жаңы президент, жаңы өкмөт, жаңы лидерлер, анан мындай күнүмдүк оокат менен эле алып урушуп отурушсаң да эч кандай жылуу болбойт алдыга. Президент мырза, азыр айтып кеттиңиз да, бунун ар кылжагынчы, могу Бишкек Пекин темир жолунун негизги философиясын, бизге канчалык керек экенин, эмне үчүн буну кантип кылса болот деген сыяктуу бир топ ой толгоолоруңузду айтып кеттиңиз. Эми негизи бул жашоодо бардык эле адам негизи кызыкчылык болот да. Бул rational choice, бул рациональный выбор деген теория бар. Бул ар бир адам негизи бирөө менен достошсо деле, же эркек жигит бир кыз менен сүйлөшсө, же кыз эркек менен сүйлөшсө, негизи биз билбеген менен биз рационалдуу тандоо кылат экенбиз негизичи. Бул математикалык түшүндүрмө да болчу, бардык жерде баягы адамдардын жүрүм турумучу. Бул макро деңгээлде деле бар. Бул ар бир өлкө өзүнүн кызыкчылыгын колдоп, өзүнүн мамлекеттик улуттук кызыкчылыктан келип чыккан мындай проекттер да. Негизи бул темир жол бизге арине эң керек. Кытайларга караганда бизге көбүрөөк керек. Себеби кытайлардын океан менен каалаган өлкөгө кайсы каалаган порту менен чыкканга мүмкүнчүлүгү бар. Бизге керек, бирок ошол учурда бул проектте балким 100% кытайлар колдойттур, же башка бир дүйнөлүк фонддор каржылап береттир. Бирок оюмча бул жолду курулушуна жок дегенде кайсы бир бөлүгүн биз өзүбүз дагы каржылай алсак мүмкүн жакшы болобу эле дейм да. Алыскы перспективада мына өзүбүздүн участогубузду биз өзүбүз кылганбыз деп мындай кийинчерээк бирөөгө толугу менен эле көз каранды болуп калбагандай кылыпчы. Ушул жаатында дагы кандай оюңуз бар, сунуштарыңыз бар да, кантип каржыласак ушул маселе жеңилирээк болмок кыргыздын кызыкчылыгы үчүнчү? Сейтегинем ушул маселени абдан туура көтөрүп атасың, абдан туура коюп атасың суроону. Себеби бул өзгөчө маанилүү. Мына мисалы бул темир жолун Кыргызстан өзү каржылап, өзү курса эң сонун болор эле. Бирок биз каржылоо маселесинде чече албайбыз. Себеби бул темир жолду куруш үчүн миллиарддаган доллар каражат керек. Кыргызстанда мындай каражат жок. Бүгүнкү күндө, эртеңки күндө дагы. Ошондуктан сөзсүз бул каражатты каржылоо маселесин чечиш үчүн биз чет өлкөлөргө кайрылышыбыз керек, эл аралык уюмдарга кайрылыш керек. Экинчиден, эми курулушту жүргүзгөнгө дагы бизде инженердик, технологиялык мүмкүнчүлүк жок. Мына ошондуктан Кытай мамлекети башынан эле бизге мындай сунуш киргизген. Себеби кытайлар акыркы жылдарда 100 миңдеген километр темир жолдорун курушту өзү ичинде. Анын негизи мына 30-40 миңи жанагындай высокоскоростный Жапон мамлекетиндегидей. Шинкансенге окшогон абдан бат жүргөн. Кытайда поезддар кээ бир участкада прям самолеттой эле учат 400 километр. Япониядагыдай Япониянын технологиясын өздөштүрүп, ошол аркылуу кытайлар скоростной темир жолдорду курушту. 30-40 миң километр ошол чоң мамлекет абдан жакшы байланыш түзүп алышты бул жагы менен. Ошондуктан буларда технология азыр даяр. Ошондуктан Кытай мамлекети мындай сунуш киргизген. Мына биз технология даяр, биз келип куруп берели, биз каражатын бөлүп берели. Бирок биз биринчи жагы менен макул болгонбуз. Кытай технологиясы менен курганы дурус.
ага макул болуш керек. Бирок Кытай өлкөсү ошондой эле каржылоо маселесинде чечкенин биз туура тапкан эмеспиз. Себеби эгер өз каражатына өздөрү келип куруп берсе, кандайдыр бул Кыргыз-Кытай жолу болбой эле Кытай жолу болуп калмак. Негизинен анын үстүнө биз ошо көз каранды болуп калмакпыз да ошол жолду пайдаланганда. Ошондуктан биз теңме тең маселени чечиш үчүн Европадагы досторубуз, өзгөчө Германияда ошол биздин жакшы достор бар эле. Ошолордун кеңеши менен ошолор өзүнчө консорциум уюштурушуп, алар да туурата. Консорциум биз Европадан табалы, ошол курулушту каржылай турган акчаны биз Европадан чогулталы деп консорциум уюштурушкан. Биз консорциумга керек болсо 1,5 миллиард, керек болсо 2 миллиард доллар чогултуп, анан куралды, инвестор катары чыгалы деп. Биз ошондуктан инвестор менен курулуш маселесин эки бөлүп, курулуш маселесин чыгыштан Кытайга берип, ал эми каржылоо маселесин батыштан ошол европалык инвесторлорду суранганбыз да. Мына менимче келечекте Кыргызстан ушуну курулушка киришсе, дагы ушу жол менен барыш керек. Ушу жол менен барып, себеби ошондо жол ошондо Кыргызстандын дагы өзүнүн инвесторлордун үлүшү Кыргызстандын үлүшү болуп калат да. Инвесторлор ошол жолду куруп, анан кийин ошол жолдон түшкөн доходдон кийин анан өздөрүнүн салымын кайтарып алышат Кыргызстан аркылуу. Кыргызстан үчүн жакшы, себеби Кыргызстан дагы темир жолдун ээси болуп калат. Темир жолдун негизги ээси болуп контролдойт сөзсүз. Ошо контроль Кыргызстанда болуш керек. Ошон үчүн каржылоо маселесин сөзсүз башка тарап менен чечиш керек. Биз башынан ошондой аракет жасаганбыз. Ошол аракет ишке ашып калмак эгер 2005-жылдагы жана марттагы төңкөрүш болбогондо. Эми дагы бир маселени кошо кетким келет. Мына биз Улуу жибек жолундагы Кыргызстандын позициясын, өзгөчө позициясын эске алып, жана туризмди өстүрүп, өнүктүрүү маселесин айта кеттик. Мына приключенческий туризм ошо Кыргызстанга Улуу жибек жолу менен өтөбүз дегендер келиши мүмкүн, көп кызыктырат ушуну. Ошондой эле, ошон менен бирге мына биздин 90-жылдардын аягында Жапан мамлекети жардам берип, Агахан мырзанын фонду кошулуп, өзүңөр жакшы билесиңер, Агахандын фонду Орто Азияда көп жакшы жумуштарды иштеп атат. Кыргызстанда, Тажикстанда, мисалы Нарында университет курган, көп жакшы түштүктө, Кыргыздын түштүктөн районунда 90-жылдарда сел алганда, жер титирегенде алар келип көп жардам беришти. Ошол үй курганга, жана дарыялардын жээгин гранитке менен сактаганга ошолорго көп жардам берди. Ошол Агахандын фонду менен Жапан мамлекети тарабынан эң жакшы проект иштелип чыккан. Ошентип эң бир чоң проекттердин бири 90-жылдарда башталган Агахан фонду жана Жапан өкмөтү биргелешип Ысык көл чөйрөсүндө үлгүлүү бир туристтик зона түзүү боюнча проект иштелип чыккан. Аны каржылоо, ошол проектти ишке ашырыш үчүн каржылоо фондун, Агахан фонду бир тарабынан, экинчи тарабынан Жапан мамлекети жана Азия банктары болуп чогултуп ошону ишке ашырышмак. Ошонун натыйжасында биз эмне алмакпыз? Биринчиден алардын проекти боюнча Ысык көл жайында гана эмес, сезондо июль-август айында гана эмес, эс алуучуларды жыл бою кабыл алып турмакта.
жайында ысык көлгө келип бир четинен, экинчи четинен жана тоо туризмин алар өстүрүп өнүктүрүп, ошол бир 20-30 маршрут менен ысык көлдүн жээгинде тоолорго туристтерди алып келүү маселеси коюлган ошол проект боюнча. А кышында болсо лыжа тепкендерди алып келип, лыжага дагы өтө ыңгайлуу жерлери бар. Мисалы айтсак, Каракол тарабында, ошол эле Чолпон атанын тарабында, түштүгүндө, түндүгүндө бардык жакшы шарттар бар. Эгер ошол проект ишке ашканда, кийин 2005 жылда төңкөрүштөн кийин ал проект дагы калып калды. Ошол проект ишке ашканда Ысык көл өрөөнүнүн тегерегинде эң жакшы туристтик, бүгүнкү күндүн талабына жооп берген инфраструктура уюшулуп калмак. Жолдор, аэропорт салынмак, ошол эле Чолпон атанын жакын жеринде аэропорт, жолдор оңдолуп, анан эң негизи ошол тоолордогу туристтик маршруттар, кышында лыжа тепкенге подъемниктер, Швейцариядагыдай ошондой кылып баарын жасап бүтүрөбүз дешкенде проект боюнча. Ошондо ысык көлгө 100 миңдеген эс алуучулар жайы дагы, кышы дагы келип, ошо жыл бою туристтерди кабыл алып, ошол аркылуу экономикасы дагы, культура дагы ушундай өсүп өнүгүп турмакта. Тилекке каршы бул проект ошол ишке ашпай калды. 2005 жылдан кийин токтоп калды. Анан кийин Агахандын фонду дагы өзү башка иштерге көңүл буруп кетишти. Мына бүгүнкү күндө эгер ошол проект ишке ашып калса, абдан жакшы үлгүлүү бир тажрыйба пайда болуп, ошону бүткүл өлкөбүзгө жайылтууга мүмкүнчүлүк болуп калар эле. Бирок келечекте сөзсүз буга көңүл бурушубуз керек. Туризм Кыргызстан үчүн, менимче, келечекте экономиканын кыйла бир басымдуу бөлүмүнө айланыш керек. Мына мисалы Швейцарияны алсак, Европадан келген адамдардын баары Кыргызстанды Орто Азиянын Швейцариясы деп айтат. Себеби биздин тоолор, Швейцариянын Женева көлү бар, бирок Ысык көл менен эч кандай салыштыруу мүмкүн эмес. Алар айтат, мына ошол Швейцариянын жолу менен барсаңар, миллиондогон туристтер келип Кыргызстанга ошол мына айыл чарбаңар, экологиялык таза шарт түзүп берсеңер, ошол айыл чарба продукциясы жана туризм силерге абдан экономиканын өсүп өнүгүшүнө көп салым салар эле деп. Бул абдан туура. Анан маданияттын дагы өсүп өнүгүшүнө, мына Швейцария жайында тоолоруна туристтерди кандай тартат? Себеби ошол ар бир өрөөндө Швейцариянын бир чоң айылда фестиваль. Ар бир өрөөндө бир чоң фестиваль жүрүп атат, музыкальный. Мына ошолор негизинен күндүз тоолорду кыдырып, табият менен ошондой таанышып, анан кечинде болсо концертке барышат. Концертте ошол дүйнөлүк аты чыккан музыканттар келип концерт коюп берет. Мына Кыргызстан дагы ушул жол менен барганы дурус болот деп ойлойм. Сөзсүз биздин дагы бир өзгөчөлүгүбүз, дагы бир жолу баса айтып кетким келет. Кыргызстан аркылуу бир топ улуу жибек жолунун маршруттары өткөн. Байыркы мезгилде мына азыркы жолдор дагы Кыргызстан аркылуу өтөт. Ошон үчүн приключенческий туризм по Великому шелковому пути Кыргызстанга, менимче, Кудай тарабынан өзү берилген деп эсептейм. Ушунун баарын өндүрүш керек, сөзсүз.